Баарыңарга салам, каналыма кош келдиңер. Мен Нуржан, Туркияда 8 жылдан бери жашайм, 8-9 жылга кетип атат. Туркияга деген азыр 3 айга киргенден кийин кайра сөзсүз түрдө чыгып кетиш керек деген закон чыгарып коюшуптур. Сөзсүз түрдө чыгып кетип, анан Кыргызстанга барып, ал жактан иштей турган компаниялар менен иштей турган виза жасатыш керек экен дагы, анан кайра келсеңер болот экен. Ошондой кылып кыйын кылып коюштур. Жөн эле жол бериңер, баягы келип 3 ай иштейсиңер, анан кайра билет силет алып кайра кетип, короче, невыгодно болуп калыптыр да, мындайча айтканда. Анан билбейм, азыр Туркияга келгендер барбы же азайып калдыбы. Могу жаңылыктан кийин сөзсүз түрдө Туркияга келгендер аябай азаят болуш керек деген ойдо калдым. Турцияга келген, иштегени, жашаганы келгендердин баарын аябай тазалап жатышат. Анан эмнегедир билбейм, ушу 3 айдан кийин, 4 айдан кийин бир согуш чыгып кетиши мүмкүн демиш болуппу, билбейм. Баардык чет өлкөлүктөрдү аябай прям аябай тазалап жатышат. Анан документти дагы азыр бербей калышты. Орус болобу, украин болобу, белорус болобу, билбейм, кыргыз болобу, оңой менен документ ала албай калышты. Единственное, ошо уккан жаңылыгымдын бири ошо кыргызстандыктарга 3 айдан кийин Туркиядан чыгып кетиш керек экен. Анан иштей турган компания дегенде бул билбейм, недвижимость боюнча, может, отель боюнча, анан баягы жөнөкөй там жөнөкөй жумушчу иштерде андай рабочий виза жасап беришпейт да, вряд ли это. Аларга невыгодно. Ошон үчүн кайра чыгып кайра келиш уже мындай без вариантов болуп калды да, билбейм, башка эле мамлекетти караштырыш керек болуп калды болуш керек. Германия, там, билбейм, кайсы мамлекеттерге көп кетип атышат, билбейм. Ошондой. Ошон үчүн азыр Туркияга келейин деп аткан болсоңор, ошону ойлонуп коюп, пландаштырып коюп, анан келиңиздер.